Нарын районунун Дөбөлү айыл аймагына тиешелүү ээн жаткан бул жерди туристтик эс алуу жайына айландыруу үчүн жеке ишкер Таалай Усмонов мындан 5 жыл мурун ижарага алган. Жалпы наркы 47 миллион сомдук долбоор даярдалып, мейманкана, тамактануучу жана эс алуучу жайларды курууну максат кылып, алгач 170 орунга ылайыкталган ресторан курулушун баштаган. Бирок өздүк салым жетпей калгандыктан өкмөт тарабынан ишкердик субъектилерди каржылоо программасына алганда 5 миллион сом жеңилдетилген насыя алды. Проектибиз негизи 2015-жылы башталган. 2015-жылдары ошол проектини тастыктап, жергиликтүү бийликке келип ушул жерде жерди арендага алдык. 2016-жылы ошо өздүк салымдар менен курулушту баштаганбыз. Каражатка байланыштуу 2019-2018 жылдары курулушубуз токтоп калган. Ошондо каражатты издештирип отуруп, проектти жазып, өкмөттүн жана 2,5 миллиард бөлүнгөн сомунун ошо 5 миллиондук кредиттин конкурсуна катышып, 3 этабын өтүп келип, райондук, облустук, өкмөттүк комиссиясынан өтүп келип, бүгүнкү күндө ошо 5 миллионубуз каражатыбыз колубузга тийип, Кудайым буйруса деп, ошо комплексибизди тушоосун кесүүсүн азыр эми күтүп отурабыз. Кудай буйруса ошо бүтүп калдык. Курулушка бүгүнкү күндө ошо алган насыя менен кошуп 13 миллион сом кетирип отурабыз. Кыргыз өкмөтүнүн ишкерлерди каржылоо программасы менен республикалык бюджеттен 4,5 миллиард сом бөлүнгөн. Анын алкагында Нарын облусунан 224 ишкерге 113 миллион 130 миң сом өлчөмүндөгү жеңилдетилген насыялар берилди. 10 коммерциялык банк тарабынан 1 октябрга карата 224 кардарга 113 миллион 130 миң сомго жеңилдетилген кредиттер берилди. Бул туризм тармагына кайра иштетүү, өнөр жай, соода саттык, айыл чарба, күрөш микрокредиттөө, ошондой эле туризм тармагына дагы көп басым жасалып атат быйылкы жылда. Ошондой эле мына бүгүнкү күндө ишкерлер тарабынан дагы ушу жеңилдетилген кредиттерди алууга дагы шарттар түзүлүп атат. Себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой көп эле маселе бул күрөө боюнча көп маселелер чыкчу да. Анан ал боюнча да биз өкмөткө да кат жазып, кайрылып, ушу ишкерлерди да колдоо максатында ушу күрөө маселесин дагы мындай жеңилдетилген формада карап берсеңиздер деп да биз өтүнгөнбүз. Ошол боюнча да банктар тарабынан дагы азыр жакшы иштер жүрүп атат. Жыл өткөн сайын ишкердик кылгандардын саны өсүш берүүдө. Учурда облус боюнча туруктуу 500 ишкер айыл чарба, туризм, курулуш, мал чарбасы боюнча иш жүргүзүп келишет. Өкмөттүн программасын колдоого алган 10 банк тарабынан ишкерлерди жеңилдетилген насыя менен каржылоого карата сунуштар берилген. Ишкерликти колдоо багыты боюнча биринчи транш боюнча 30 миллиондон ашык акча берилди. Бул жалпы 31 кишиге. Ал эми экинчи траншы боюнча 5 миллион 400 миң сом 8 кишиге берилди. Мунун эгер бөлүп айта турган болсок, 10 миллионго жакыны бул өндүрүш жана кайра иштетүү тармагына берилди. 3 миллиондой сому соода саттык тармагына, эми туризм тармагына 7 миллион 100 миң туризм тармагына, калган 15 миллиондон ашыгы айыл чарба тармагына каржыланды. Бул экиге бөлүнөт. Негизги каражатты сатып алуу боюнча 6% менен 5 жылдык мөөнөткө, ал эми жүгүртмө каражатты сатып алуу боюнча бул 10% чен менен 3 жылдык мөөнөткө берилет. Анан дагы кийинки категориялар бар. Мисалы 4% менен берилчү насыялар бар. Бул жанагы ошол ишкерлердин бизнес тармагы ошол налоговый төлөмдөрү цифровизацияга өткөрүлгөн болсо, мындай ишкерлер 4% менен алганга мүмкүнчүлүгү бар да. Өлкөдө чакан жана орто ишкердикти колдоого карата жыл сайын ири суммадагы жеңилдетилген насыя берүүнү жолго коюу боюнча акыркы 2 жылдан бери иштиктүү аракеттер жүргүзүлүүдө. Мындан улам каражатка такалган иштер жанданып, тармактык бизнестер кеңейүүдө. 2019 жылдан баштап 5 жылга чейин деп белгиленген, ар бир жыл сайын ушундай чакан орто бизнести колдоо боюнча да ишкерлерге дагы ушундай жеңилдетилген кредиттер берилери да каралууда. Былтыркыга салыштырмалуу мына быйыл көбүрөөк тармактарга берилип атат. Былтыр мына туризм тармагы каралган эмес, быйыл туризм тармагы да жакшы каралып атат. Андан тышкарыда соода саттык деп
микрокредиттөө деп дагы жакшы күрөөсүз микрокредиттөө деп 150 000 сомго чейин берилип атат. Туризм тармагын өнүктүрүп киреше табам деген ишкер учурда алган насыясынан үстөгүн төлөп жаткан учур. Тилекке каршы быйыл пандемияга байланыштуу ресторан иши дээрлик жүргөн жок. Атайын комплекс куруу үчүн чет элдик инвесторлорду тартуу аракетин көрүп, баштаган ишин аягына чыксам деген ниетте. Бирок тилекке каршы өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу инвесторлор каражат салуудан баш тартышууда. Өнөктөш таап, же бир чет өлкөлүк бир донорлор болсо, ошолор менен иштешели деп чет өлкөлүк бир туристтик компанияларга өзүбүздүн сунушубузду берип атканбыз. Жеңилдетүү эмеси менен гостиницасын салсак, анан алар туристтерди алып келсен, ошондон иштешип, гостиницанын каражатын чыгарып бергиле деп ошондой сунуштарды да кылып атканбыз. Бүгүнкү күндө баары эле ошо өлкөңөрдө тынччылык келсин, стабилдүүлүк келсин, легитимдүү өкмөт түзүлсүн, анан байланышалы деп эле ошо менен ишибиз дагы жазга чейин калды окшойт. Байтөр туристтик эс алуу жайында жалпы 10дон ашуун адам ишке тартылган. Курулуш башталгандан тарта Дөбөлүү айыл өкмөтүнө ижарага жана салыкка жалпы 200 000 сомдон ашуун каражат төлөгөн. Ишкерлерге жардам кылуу менен өлкө казынасына дагы каражаттар түшүп, иш орундары түзүлүүдө. Андыктан туруктуу иш баштайм дегендер үчүн өкмөттүн ишкерлик субъектилерди колдоого алган программасы учурдагы зарыл жана жеткиликтүү натыйжалуу долбоор болууда. Чапара Садыкказиева, Шамен Болотбеков, жаңылыктар.